Балдар, азыр биз адабий окуу сабагынан класстан тышкаркы окуу бөлүмүнөн кичинекей Асан жана анын энеси деген жаңы тема менен таанышабыз. Эмесе баарыбыз кунт коюп угабыз балдар. Кичинекей Асан атасынын төлөй турган карыздарын эсептеп жатканын көрүп, бөлмөсүнө жүгүрүп кетет. Мен деле апама берген жардамдарым үчүн акча сураганга акым бар турбайбы, деп ойлойт. Эртеси апасы ашканага келип, үстөлдүн үстүнөн кагазга ирети менен жазылган эсеп таап алат. Ал кагазда мындай деп жазылган экен: апасынын Асанга төлөй турган карыздары. Дүкөндөн быштактарды көтөрүп келгеним үчүн 50 куруш. Каттарды поштага алып барып салып келгеним үчүн 40 куруш. Апасына жакшы бала болуп бергеним үчүн 60 куруш. Гүлдөргө суу куйганым үчүн 100 куруш. Бардыгы бирикип 250 куруш. Апасы кагаздагы эсепти окугандан кийин Асанга эч нерсе дебейт. Кечинде Асан үстөлдүн үстүнөн 250 куруш көрүп, абдан кубанып, чөнтөгүнө салып алат. Акчанын жанында бир кагаз жаткан болот. Ал кагазда Асандын апасына төлөй турган карызы деп жазылып, булар тизмеленген экен. 10 жыл үйдө бактылуу жашагандыгы үчүн эч нерсе, 10 жыл үйдөн жеген тамагы үчүн эч нерсе, ооруганда караганы, чыгымдары үчүн эч нерсе, эч нерсе, бардыгы биригип эч нерсе. Кичинекей Асан кагазды окуп, абдан уялып, ыйлаган бойдон апасын кучактап алып, кечирим сурайт да 250 курушту апасынын чөнтөгүнө кайра салып коет. Уктуңарбы балдар? Демек, бул кичинекей Асан жана энеси деген темадан биз эмнени түшүндүк? Демек, апалар, аталар балдары үчүн эч нерсени аябастыгын, алынын жетишинче, колунун келишинче бөпөлөп, бапестеп бага тургандыгын түшүнөк. Ал эми кичинекей Асан аны кичине балалыгына салып, түшүнбөстүк кылып, азыраак ката кетирип алып, бирок акыл эси бар болгон үчүн ал катасын дароо түшүнүп, апасынан кечирим сурап, акылдуу бала болоруна апасын ишендирип койду балдар. Силер кандай ойлойсуңар? Силерге да апаңар, атаңар карызбы? Ойлоңгулачы. Жок, албетте, эч качан ата-эне балага карыз эмес балдар. Бала дагы ата-энеге карыз эмес. Болгону ата-эне менен баланын ортосунда ар дайым жакшы мамиле жана ысык бекем сүйүү болушу керек балдар.